Элден калбаш керек да, мындайча айткандачы. Мунар учурда жогорку окуу жайлардын биринде билим алат. Ал үлпөт тоюн эл катары тырнакчанын ичинде жомоктогудай өткөрүүнү тилек кылат. Элди карап көрүш керек да, эл катары. Например, ошол алып аткан кызын эле айтышы мүмкүн. Эл сен могу ремонт алса, сен андай кылбайсың десе, мен карап туруп, макул деп көмөкмүн да. Жигиттин намысы дейт го, өлтүрөт деген. Ошондой эле да. Анткени катар унаалар, кафе-ресторандардын баалары албетте асман чапчыган сумманы талап кылат. Мына ушул жагынан капчыкка зыян болбош үчүн куруу намыстан да эртеңки күндү ойлоп иш туткан жаштар да жок эмес. Негизи башында биз деле ошентип ойлогонбуз, көп унаа чыгарабыз, чоң той кылабыз деп, үй бүлөлөрүбүз дагы ушундай сүйлөшүлгөн, бирок кийинчерээк биз ойлоп калдык, анын эмне кереги бар депчи, ошол чоң той кылып катар унаа менен чыгуу бул убактынчалуу эле нерсе экен да, ошол видео үчүн, өзүбүз тарып үчүн. Бирок чындап мынтип акыл менен калчап көрө турган болсок, чакан той кылсаң өзүңө эле пайда экен. Мисалы үчүн биз ошол жакын санаалаш досторго эле чакан эле той кылдык. Эң негизгиси биз кыз тараптындагы ата-энесин, бала тараптындагы ата-энесин кыйнабадык. Өзүбүздүн эле каражатка той кылдык, жана эч кимден карызыбыз дагы жок да, чисто өзүбүздүн акчабызга кылдык. Буга чейин той аштарда болгон ысырапкерчиликти алдын алуу багытында айрыкча айыл жерлеринде бир катар эле иштер жүргүзүлгөн. Анткени менен биз кыргыз эли меймандос келебиз. Катар мал жандык сою каныбызга сиңген деген шылтоо менен бул жөрөлгө ушул убакка чейин уланып келет. Эми жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов тарабынан сунушталган мыйзам долбоору колдоо тапса, кептин баары анын жыйынтыгында турат. Азыр бүгүнкү күндө ошо өтө чыгаша көп. Чыгашанын аркасынан эртең үй бүлө түтүн булатууда кыйналып калат. Аркасынан ажырашуулар болуп атат да. Бирдениге 3 талак берүү, ошо бир жакшынакай эле семья бузулуп атат да. Неге ошо баягы ашча чыгымдын аркасынан кийинки жашоосун улай албай калды да. Ошон үчүн биздин элибизге бүгүнкү күндө ошол ысырапкерчиликтин алдын алуу өтө негизги нерсе да, зарыл. Мыйзам чегинде боло турган болсо, бул мыйзамды көзөмөлдөш керек да. Жөн эле мыйзам чыгарып коюп эле кагазда кала турган болсо, баягы болуп кала берет. Биз кыргызбыз да. Каныбызда той топур бериш, конок күтмөй күч алганбыз. Башка элдерге карагандачы. Ошон үчүн бул мыйзамды катуу көзөмөл кыла турган болсо, ага элдер баш ие турган болсо, анда чектөөлөрдү токтотсо болот. Чоңдордон баштабаса, бизде атаңдаш деген өтө күч алганда, чоңдор токтотпосо бул маселени карапайым токтотпойт. Аталган мыйзам долбоорунда үй бүлө салтанаттары, ырым-жырымдар жана иш-чаралары 100дөн ашпаган адамды чакыруу менен өтөт. Үлпөт той 200гө чукул адам катышкан банкет менен бир күндүн ичинде жыйынтыкталышы керек. Мындан сырткары никеге туруу салтанатына 3төн көп эмес, жеңил автоунаа колдонулушу шарт деп жазылган. Улкан Кожоева, Буркан Бекматов, жаңылыктар үчүн.